саламатсыңарбы балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн. Адабий окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда албетте тазалыкка биринчи орунда көңүл бурабыз. Сабактарга дагы активдүү катышканга аракеттенебиз. Бүгүнкү сабактын темасы Касым Тыныстановдун Талаага тай өнүптүр аттуу чыгармасы менен таанышасыңар. Сабактын максаты текст менен таанышып аласыңар, чыгарманы шар окууга, мазмунун түшүнүп, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр, сабырдуу, ак эмгектенип, максатка жетүүгө үйрөнөсүңөр балдар. Талаа дегени балдар, бул эгин эгип, чөптөрдү жыйнап алчу жерди айтабыз балдар. Кулун, жылкынын баласы 1 жашка чыкканда тай деп аталат. 2 жашта кунан, 3 жашта бышты деп коебуз балдар. Демек балдар, тай кунанды жаш балдар, тестиер балдар минсе болот экен. 3 жашка чыккан быштыны чоң адамдар минсе болот. Муну билип, эстеп калалы. Талаага тай өнүптүр. Тай алып бер атаке, деп Абыл көптөн бери атасына айтып жүрүүчү эле. Абылдын сөзүнө атасы көп кулак салбай жүрдү. Бир күнү тай минип жүргөн балдарды көрүп, Абылдын ичи кызыды. Тай алып бер атаке, деп атасына асыла берди. Макул балам, жаз чыксын, сен мектептен бошогон кезде мен тайыңды даяр кылып коемун. Ага чейин сен жакшылап окуй бер, деди атасы. Жаз чыгып, Абыл мектептен бошоду. Баягы тайды эмне кылдың атаке, деп Абыл сурай кетти. Ал тайың даяр, талаага айдап койдум, чоңоюп калды, деди атасы. Талаага кайдан тай өнсүн, атам мени алдаган экен, деп Абыл ойлонуп жүрдү. Балдар, силерге суроо берейин анда. Көңүл бурула. Абыл атасынан эмне алып берүүсүн суранды. Атасы эмне үчүн жазды күттү? Талаага тай өнөт дегенге ишенсе болобу? Анда чыгарманы улантып окуйлучу. Жүр балам, тайыңды сугарып багып келели, деп бир күнү атасы Абылды ээрчитип чыкты. Абыл аң-таң болуп жүрүп отурду. Мына балам, сенин жорго тайың, деп жаңыдан өнүп жаткан тарууну көрсөттү. Бул таруу, деди Абыл. Тарууну баксаң күзүндө тай болуп калат, деди атасы. Абыл дале болсо эч нерсеге түшүнө алган жок. Күз болгондо тарууну Абыл өзү орду, жыйнап, кырманга салып бастырышты. Таруу кап-кап болуп калды. Бозочулар анын баасын асманга чыгарып жиберишти. Койчуман 2 кап таруусун 1 тору жорго тайга сатты. Мына балам, баякы талаага айдап койгон тайың, деди атасы. Талаада тай өнөрүнө Абыл ошондо ишенди. Анда эмесен балдар, силерге тапшырма. Чыгарманы окугула, талаага тай өнөт бекен? Дагы эмнелер өнүшү мүмкүн деп ойлойсуңар? Абыл атам мени алдаган экен дегени туура бекен? Абыл талаада тай өнөт дегенге качан ишенди? Жоопторду бергиле. Саламатта калгыла балдар.